Assalamu alaikum. Жалпы Қырғызстандық мекендештер. Assalamu alaikum. Бағбандар жаматы. Саламатсыздар туғандар. Бүгін біз 30 адырдабыз. Туғандар, бірінші кіргендер лайктан баз қылач. Лайктан бас бергілегін. Вызылдатып. Отыз адырдабыз туғандар. 30 адырдабыз. Hazır kişiler girsin, анан малыматты беріп баштайбыз. Лайктан бас кыла туғандар. Қуаныш, лайктан бас көп. Вазылдатып ташта лайкты. 2000-3000 лайк басып таштагын эле. Вызылдатып. Молодец. Мақсат лайктан бас. Подписка бас кыла. Кем бірінші жолы кирип аткан болсо, подписканы ургула. Лайктан бас кылап, поддержканы бергиле туғандар. Вызылдат таштагилең. Туғандар, азыр малыматты беріп баштайбыз. Ким бірінші жолы кирип аткан болсо, лайктан басып тургула туғандар. Подписканы бас кыла. Так. Группаларга бөлүшүп коелу. Лайктан ургула туғандар. Се лайкуйм. Жаз келди, жигер. Жаз келди. Кыргызстанга жаз келди. Кыргызстандын бардык аймактарына элхамдулилля жаз келди. Көчөт отургузуу башталды. Туғандар, бүгүн биз 30 адыр айылындабыз. 30 адыр айылында мына Бакиров Жакып деген көчөдөбүз. Бакиров Жакып көчөсүндө родной деген, жигер деген, родной деген. Родной дейді ғой орыстар. Слышь, родной дейді. Ошондой да. Жигер деген, родной деген. Мына ушул Бакир Жакыпов 23. Мына ушул жерде холодильникте көчөт сатып атабыз. Кимге көчөт керек болсо, ушул жерге кайрыласыздар. Кимге көчөт керек болсо, ушул жерге келип кайрыла бересиңер. Түштүкчө. Общий түштүк ушонтип сүйлөйт. Жигерде борум дегенде. Мына тиги өзгөн Ош трассасы. Мына ылдый дагы. Мына ошол жерде эме бар. Клуб бар. Ошол клубтун жанында түшүп калсаңыздар, ошол жерде 2 этаж, бир эле двухэтажный багандай советский дом бар клубтун жанында. Ошол жерге келип туруп, Бишкекке туғандар 15 марттан кийин көчөт келет. 15 азыр Бишкекте суук пока. Жок, мен шашырыш отургузам десеңиздер, мына күнүгө машина кетип атат. Сал беребиз. 15-нен кийин келет. Бул жер 30 адыр туғандар.
Отсадырдын центри. Клуб көчөсү, клуб. Так азыр мына группаларга бөлүшүп коюн. Бизде дагы бир 200 группа бар да, WhatsApp группа. Ошолордун баардыгын Телеграмга өткүлө жигерлер десе мукпайтышат да. Телеграмда тал эксек боло куршапка дейт. Неге бергиле тал? Талга караганда кайнолу жакшы да, 100 эсе жакшы. Кайнолу эккиле. Туугандар лайк басып бөлүшүп тургула. 80 киши экенбиз. Лайктан баскыла туугандар. Бадам бар. Бар бадам. Бадам бар, алма, хурма, анжир. Бардык көчөттөрдүн түрлөрү бар. Кимге көчөт керек болсо кайрылгыла туугандар. Көчөттөрдүн бардык түрлөрү бар. Бишкекке бадам болбойт туугандар. Бишкекте бадам жакшы өспөйт. Кимге көчөт керек болсо, Ошто, Баткенде ушул жака келе бересиздер. Ушул жерде көчөттөр. Бакиров Жакып 23. Кочкорго фундук өсөт. Исламдын көчөттөрдөн өсүргөнбү, гарантиясы бар. Туугандар, көчөттөр Түркиядан келет. Биз өзүбүз көчөт өстүрбөйбүз. Түркиядан келет. Bizde sapatlı köçöt çok Kırgızistan'da. Только Türkiye, Polşa o şaktan alıp keltiremiz. Badam $4. Stanley eksengizler bulut. Stanley degen köçöt жақсы болады. Stanley. Кимге көчөт керек болсо кайрылгыла. Мына холодильник бул жакта. 360 сом кыргыз пулга. Мына 360 сом. Гарантия 100%. Туугандар, көктөшүнө сортуна гарантия беребиз. Анан калганын өзүңөр карап аласыңар. Жакшына кылып, агротехникалык эрежелерин сактап бага бересиңер. Мына бадам, ферагнес, фердуэль, мына слива, анжелино, стенли деген, мына жаңгак, чандлер, фернор, приция, рубиста деген. Türkiye'de arzan köçöt o. Tur ayttasыңар. Полукарлик. Тугандар бардыгы полукарлик. Бул көчөттөрдүн несі жакшы? Быйыл эгесин. Кийинки жылы ушул алмасы, сливасынан түшүм ала бересиң да. Ошонусу менен жакшы. Бул көчөттөрдөн холодильникке жакшы сакталат. Жаңгак $5.
Kança gerek? Торговыйга kança көчөт керек? Со күнүгө мына жерден Баткенден бустар өтүп атат. Яманы таяр кылып койсоң, кеч жүктөп берсек эрте менен эгип аласың. Бу холодильникте турган көчөттөр бир 10 күнсүз ойгонбойт да, 10 күн. Эгерде көчөт керек болсо келергиле туугандар. Мына интенсивдүү багбанчылык аз жерден көп жана кирешелүү түшүм алуу. Интенсивдүү бак курууда эң маанилүүсү жерди туура тандоо. Топурак анализине жараша тамыр тандоо. Аймактын климатына ылайык сорт тандоо. Чаңдашууга маани берүү. Алдын ала бутоо формасына жараша катар аралыктарын белгилөө. Бирдей түрдөгү жана сорттогу базар талап кылган сорт тигүү. Малина жок бизде туугандар. Он жөнүнө балдар жазып коюштур. Көчөттүн сортуна, түрүнө карап максатка ылайык 1 метр аралыгында кесилет. 0,5 анан 0,1 метр. Топурак анализине жараша минералдык жана органикалык жер семсиге берилет. Көчөт тамырынан 15-20 см алыска ташталат дейт. Мына туугандар, мындай кылып туруп, биягы 1, бул жагы 1, бул жагы 1, бул жагы да 1 кылып туруп 1 куб жерге эгилет. 1 куб жерге. Алманын арасына карага тексе болбойт. Жүзүм көчөт бар канчадан. Жүзүм 38 сорту бар. Заказ берсеңиздер алып келип беребиз. Жүзүм, анар, анжир, хурма бардыгы буйрутма менен келет. Заказ менен келет. Так, азыр холодильникке киргизейин. Так. Мына көчөттөр, туугандар. Мына көчөттөр. Алма, алмур 50-20-00-07. Менин номерим. Любой малда. Күндүзү, конечно, күндүзү. WhatsApp'tan жазсаңыздар, суроолор болсо. Көчөт боюнча. Кайрылсаңыздар болот туугандар. Ушул жерден келе бергиле, азыр келсеңиздер да боло берет. Бирок жерди даярдап келгиле да. Жериңерди даярдап келип алгыла. Жерди даярдап келиңиздер. Кимге көчөт керек болсо, жерди даярдап, бирге бир тереңдигин бир казып, көчөттүн сортун аныктап, не эгейиндегиңиз эле консультация алып келгиле. Собан келип турган, мен алма эгейин дедим эле, анан кокон гиласты мактап койсо, мен кокон гилас эгетилем деп отуруп алгыла да. Уже конкретно мындай бир пикир менен келгиле. Сол биздин балдарды кыйнап, сен мага айтканың эгем деп туруп алгыла да. Өзүңөрдүн мечтаңар болуш керек да. Ким бак кылам десе, ошол өзүнүн мечтасы менен келиш керек. Мен мындай жерге бак кылайын деп атам. Не эксем болот деп ошону аябай ой жүгүртүп, жакшы эме менен келиш керек. Көчөттөр От Садырда, анан Жалал Абадта 2 жерде. Кимге көчөт керек болсо, кайрыла бересиздер. Бүгүн прямой эфир природада болуп атат. Природада. Кокон гиластын кандай сорту жакшы? Каяка эгейин деп атасыз кокон гиласты? Нокатка Скина, Сифхарт. Эки сонун болот. Скина менен Сифхарт деген 2 көчөт сон түшөт. Фундук Бишкек качан келет таксыр? Заказ менен келет.
Алабука тоже скина лапен сифхарт. Үчө. Алабукага дагы. Нурбек Таксыр эме заказ менен келет. Эгерде заказ берсеңиз алып келип беребиз. Анан баягы заказсыз эч нерсе келбейт. Азыр ким көчөт алам десе азырдан буйрутма бериш керек да. Ким көчөт алам деп аткан болсо азырдан буйрутма бериш керек. Кимге көчөт керек болсо азырдан аракет кылыңар. Мен көчөт эгет элем. Мынча гектарга, мынча сотке деп. Түшүндүк, рахмат акчасы калса 360 сомдон көчөттөрдүн бардыгы $4. Валейкум ассалам, ассаламу алейкум. Өмүрдүн гүлүн огородко төксө болобу дейт. Болбойт. Көмүрдүн күлүндө окис бар да. Окисление болот. Жамгыр жааганда окисление болот, эрип. Вишня келдиби? Жок. Эрте бышар гурша барбы мадыган дейт. Бар. Баа кеч бышарды, баанда октябрда пыша турганды мадыга айдаса ошол эрте пышып берет. Кадам жайга кандай сорт кетет? Скина Лапен Сифхарт. Серде бары көчөттөр кокон келес бар туугандар, биздин номерибиз 0550 20 0007. Жаза бергиле. Суроолорду жаза бергиле. Болукарлык кокон келес кандай болот көк талага? Сонун болот да, конечно. Мощный болот көк талага. Бирок Ош, Бишкек айырмасы болот да. Далее. Болукарлык кандай 5 тал фундук заказ берсе болобу дейт. Болот, только жазгыга болот. Алло, да. Ким керек эле сизге? Мен көчөт сатам о. Абдулла. Немеде? Түркиядан келет, 30 адырдабыз. 30 адырдын центринде. Жо, мен Оштукмун. 30 адырдын өзүндө баа клубтун көчөсүндө Бакиров Жакып 23. Ошо жерге келе бересиз. Ошол болсо керек. Холодильник. Бакиров Жакып деген. Раман көчөткө канча килограммдан салабыз? Жылына карап салабыз. Макул жазып беребиз. Бакиров Жакып деген көчөдө 23-үйдөбүз. Келе бериңиз. 30 адырда. Ошол баягы клубтун көчөсү бар го баягы. Клубга жетпей, баягы этаж үйлөрдүн ортосундагы көчө, ошол жерге келесиз. Өзүңүз болукарлык кокон келесиз. Ошол жерде келе бериң. Болуптур, мейли. Менен сүйлөсөк. Бул 30 адырлыктардын баардыгын сурап чыгат окшойт. Өзгөнгө полукарлык кокон келес болобу дейт. Болот, жаңыбай жакшы болот. Чүйгө сокулукка кандай сорт келес дейт. Регина Кордия жакшы болот. Регина менен Кордия. Регина Кордия эки сорту аябай сонун болот. Кочкорго келес болобу, болбойт. Карагат, только карагат, тисел деген карагат болот. Карагатты алмадан канча алыс тигиш керек. Кочкорго келес. Жаза бергиле суроону. 30 адырдабыз. Жаз келди. Көчөт отургуза турган мезгил келди. Көлгө Регина менен Кордой болот. Карагат токтолууга болот, сонун болот.
Pavlonia дарак кандай жерде өсөт? Курук жерде өсөт. Анан ысык жерде өсөт. Сизде кокон гиляс көчөтү бар, полукарлик бар, 360 сомдон. Регина көрүү күзгө эгейин дедим эле, Бишкекке болобу күздө. Азыр эгип кое бергиле. Какая разница? Фундук көчөт заказ менен келет. Заказ бербедиңер го. Заказ берип акчасын төлөп коюш керек. Сонун голубика базар куруу эксе болбойт. Ассаламу алейкум, капитан карагат эксе болобу, сокулукка кайсы жерден? Сокулуктун өдө тоо тарабына болот. Ылдый жагына болбойт. Күздө жакшы же жаздабы дейт. Күздө жакшы болот. Күздө эң сонун жакшы. Гүлчөгө карагат эксе болот. Мына менин номерим. Ушул номерге кайрыласыңар көчөт боюнча. Только эфирден кийин, хорошо? Эфирден кийин. Рахмат. Карагат жакшы көчөттөрүн айта кетиңиз дейт. Карагаттан Стычинская дегени бар. Память Вавилова дегени бар. Рубен, Бентиран, Тибен деген сорттор бар. Төрттү пробага эгип көрөйүн дедим. Макул, келгиле, мына 30 адырдабыз. Күнүгө шерде болобуз. Мына балдарыбыз болот. Шер келсеңиздер, Байман деген жигит бар. Ошого кайрылсаңыздар болот. Күнүгө шердебиз. Биздин номерге жазып турасыңар. Мына ушул номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар эле болду. Көчөт бар. Көчөт алма бар, алмұрут бар, кайнолу, өрүк, шабдалы бар, бадам бар, жаңгак бар, так, анар, хурма, анжир. Малина көчөт жок туугандар. Малинаны ысык жакка экпегиле, макулбу? Патагония деген шабдалы боюнча маалымат берсеңиз кандай сорт? Билбейм, кутман, Патагония жок бизде. Биздин өзүбүздүн ошол Туркиядан алып келген эң жакшы сортторубуз бар. Ошолорду эктирип атабыз. Өрүк 360 сом, $4. Эртеге доллар көтөрүлүп кетсе, 100 боло турган болсо $400дөн сатабыз. Ошого долларга ориентированный болуңуздар. $4. Бир көчөт. Азыр ала турган болсо 360 сом болот да. Алайга кулпунай болот. Шерхан деген сиздин номериби, меники. Ака папанга хурма болобу дейт. Папанга хурма да болот. Хурма папанга сал немерек болот. Ондан көрөктү кышка сактай турган алма эккиле папанга. Бадамдын кайсы түрлөрү бар? Ферагнес бар, Фердуэль, Non April, Техас деген сорттор бар. Жаза бергиле туугандар, суроолор жаза бергиле. Акырындап жооп бере беребиз. Мына 30 адырдын Бакиров Жакып көчөсү. Мына. Ошо ылдыйдагы трасса. 1 километр да жерге чейин. 1 километр. Мына ушул Бакиров Жакып атындагы көчө. Мына ушул жерге келе бересиздер. Өрүктөр туугандар эрте пыша тургандары бар, анан как боло тургандары бар. Ассаламу алейкум, тууган чоңаларга кылпына эксен болот. Балаган жасап туруп тиксеңиз боло берет. Балаган жасайсыз да. Ассаламу алейкум, тууган. Ага жооп бердим. Жаза бергиле.
мына куршаптыктар, анан аксылыктар, мына Стенли эгишиңер керек силер. Стенли. Куршап, алабука, талас, анан аксы, мына ушул Стенлейди. Канча болсо ушудан бастырышыңар керек да. Балаган деген теплицага окшоп кеткенди. Эптеме бирдемени балаган деп коет. Малина тиксем палана деген сорттун үстөк менен көмүп коюп ушул кылбасын деп. Ондуга эми келбейби төрттүп көрөйүн дедим эле. Заказ менен келет. Күздө келет эми. Нокатка туугандар мына эрте пыша турган өрүк эгиш керек. Приция. Ана мына рубиста деген эрте пыша турган. Лейлек. Так, кадамжай. Баткен, төмоюн, сузак, ыстык жерлерге. Базар коргон, мына ушул экөөнү эгиш керек да. Нокат. Майдын, нокатта майдын где-то бир 10-ында пышат да мына. Нокатта майдын 10-ында пышат дагы. 250 сомдон оптум кетет мына ушул. Приция. Мына адамдар азыр убара болуп баягы эски баягы Семеренко, Превосход, Крипсан деген алмаларды ысык жерге отургузуп алат го. Ошолордун ичи пөк болуп калат. Холодильникте туруп да чирип кете берет да. Себеби дегенде ысык уруп коет ол алмаларды. Эң эрте 27 апрелде пишти Приция. 27 апрелде мына ушул Баткендин жаңы жер деген жеринде пишиптир. Мына ушул. Эң сонун сорт. Бадам эгесиңер мына. Мына ошол жерге мына Ферагнес, Фердуэль деген эки бадам бар. Гүлбардын кең сайына сонун болот. Заказ берсеңер эле, акчаңар болсо эле аласыңар да туугандар. Азыр Америкадан пирожный алдырып жеп атат го адамдар туугандар. Мына ушул биз 30 адырда анан жаллап ат элебиз эки жерде. Акча болсо болду, чаңгалда шорбо дейт го. Любой точкаңа алып барып, көчөттү керек болсо эгип берет. Акчасын төлөй аласыңбы? Болду, всё. Акча болсо эле болду да. Аксыга Стенлейди 30 адырдан аласыңар. Туугандар 30 адырда мына ушул Байман деген жигитке. Байман номериңи айтып койгон көп. 500 менен 35 35 25 ушул номерге байланыша бересиздер. 0500 35 35 25. 35 35 25. Мына 30 адырда. Стенли бар, а? Стенли бар. Анжелино бар. Бар. Рубиста бар. Бар. Тетиге эрте пыша турган, майдын ичинде пыша турган шапталлар бар. Бар булар дагы. Алмурут бар. Бар. Түрү менен, Түрү бар. Алманын түрү менен. Барын түрү менен. Кокон гилес түрү менен бар, Бар жок, мына би алма да бар, керек болсо. Мына любой время. 0500 35 35 25. Мына ушул жигитке кайрылсаңыздар, любой точкага сал берет. Акчасын эле берсеңиздер болду. Багы кинода айтат го. Утром стулья, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья дейт го. Ошондой да. Бишкекте жок туугандар көчөт. Только Ош Жалалабад эки жерде. Кык менен көм койсоң, ошол малинен курттайт да. Огородко эч качан кык жолотпош керек. Кыктын ичинде наматот деген курттар бар, ошолор жеп коет. Өзгө тараптан келип атканда Интенсивдүү багбанчылык, аз жерден көп кирешелүү түшүм алуу. Мына, эмнеге келсеңиздер, балдар көчөттү кантип туура отургузуу. Эгерде жердин анализи болсо, ала келсеңиздер окуп айтып берет. Жаңалайда эмес, 30 адырга көчтү Санжар. 30 адырдын центринде, клубдун көчөсүндө Бакиров Жакып деген көчө 23-чү. Эски былтыркы холодильникке алып келдик көчөттөрдү. Жылдырып келдик. Не кылам акем эми дейт. Не кыласың эми? Курттар менен күрөшөсүң да, наматот курттарды өлтүрө турган дарыны аласың дагы, капелька менен кошуп бересиң.
Ошол айыктырат да. Жалал Абадта Момбеков айылы, Момбеков деген айыл бар. Нокен районунда. Ошол жерде Какен деген магазинден. Ошол жерден аласыңар. 0778 94 05 05. Assalamu alaikum. 5 жылдык көчөттөргө кандай удобрение? Биогумус беребиз. 5 жылдык көчөттөргө 15-20 килограммдан биогумус бересиңер. Келгенде дагы кура келиндер. Мына туугандар, ушул жерге келе бергиле. Отс адырдын центриндебиз. 300 000 көчөт заказ берсеңиздер да бар. Любой количество көчөт. Жер аламды полный бак кылам десеңер да көчөт таап беребиз. Ооба. Эч качан кык салбаш керек. Келгендердикилер калды да. Мына Feragnes деген бадам бар. Мына бадам 15 апрелден кийин гүлдөйт. Ким бадам эге турган болсо туура бадам эккеле. Баягы өзүбүздүн местный көчөттөрдү эгип алсаңыздар 5 май мартта гүлдөп алат дагы үшү куруп кете берет. А мына Feragnes менен Ferduel 15 апрелден кийин гүлдөйт. 1,5 айдан кийин гүлдөйт биздин көчөттөн кийин. Жүзүм көчөтүн азыр эксе болот. Кандай жүзүм эгейин деп атасыңар? Каерге эгейин деп атасыңар? Мына Pritzia деген өрүк мынандай болот. 25 Ушулар бар, олар заказ. апрелде лейлектеп пышат ушул. Мына Rubista 5 майда пышат. Сортун жакшысын алыш керек. Эң жакшысы мына Асполька болот. Мына Angelino. Катуу дагы болчу, чоң дагы болчу. Отс адырга келесиңер туугандар. Ошто көчөт жок. Жерге полный Ошто точкабыз жок. Холодильник отс адырда. Салам, биз биогумус гумус салса болобу көчөтүнө? Болот биогумус, только биогумус салыш керек. Биогумус эң жакшы биогумус. Көчөттөрдүн сырткы кабыгы курап баштаган болсо, медный купорос бериш керек. Эгерде көчөттөрдүн тышкы кабыгы курап баштаган болсо, ондо медный купорос чачыш керек. Өрүк көчөт отс адырдан алдырасыңар. Отс адыр деген жерди билесиңерби? Оштуктар барбы араңарда? Ошто мына бардык Жалал Абадтыктар Ошко келсе, же Лейлектиктер бардык эле мына Кыргызстандын түштүгүндө канча миллион адам жашаса, бардык отс адыр каерде экенин билет да. Отс адыр деген бул борбор, почти Оштун борбору. Мына ушул Ошто менмин деген байлардын бардыгы отс адырлыктар. Отс адырдын эң Кыргызстан боюнча эң байлар ошол Кара Суу районунда жайгашкан. Кара Суулуктар ошол Кыргызстандын капиталынын почти канча десем, где-то бир 50%-ын кармап турат да. Кара Суулуктар. Келе бергиле ошо Кара Суу, отс адыр. Мына канча болсо мына ушул көчөттү дагы Кыргызстан боюнча жалаң Кара Суулуктар алып келип сатып атат. Кара Суулуктардай мындай содагер, Кара Суулуктардай адамгерчиликтүү адамдар Кыргызстанда аз. Мына ошол Кара Суу районуна келе бересиңер. Мына Кара Суу район отс адыр. Отс адыр. Айылы отс адыр. Жеткирүү бар туугандар, любой районго канча количество карап туруп сүйлөшө беребиз. Кохон гилерс бар. Гилерс, алма, алмурут, шабдалы, өрүк. Мен былтыр силерден өнүк алдым. Кайсы сорт? Кандай кылып салса жакшы болот? Биогумусту нормасы кандай болуш керек? Неге салайын деп атасыз? Даракка 3 килограмм жылына карап. Карагатка биогумус беребизби? Беребиз карагатка 1 килограммдан. Ноокатка дагы логистикалык борбор курулабы дейт. Ооба курулат. Өрүк көчөт барбы дейт. Өрүк көчөт да бар. Мына өрүктөрдүн мына Pritzia, Rubista, Magador, Mikado деген сорттор бар. Ооба болот азыр.
Нокенге 100 эксен боло берет. Каракатка беребиз. Алма көчөттөр буталса боло. Плюс 5 болду Жумагул. Жумагул плюс 5 болса боло берет. 2 жылдык көчөткө канча биогумус берет? 6 килограмм. Бирок сиз карасынан болосо, мен карасынан болом. Көчөттөр ишеничтүүбү? Сөзсүз көктөйбү? Сөзсүз көктөйт дагы, сортуна да гарантия, көктөшүнө да гарантия беребиз. Алма диамофос берсек болобу. Алмага биогумус бергиле, индарама бергиле. Жок, полкар. Скина bir 5 күндө уже сатыкка чыгат скина. Азыр бардыгы скинаны күтүп атышат. Долун келерге алат, өрүк да келерге алат, анан келерсер 3-4 жылдан алат. Алма 2 жылдан келет. Bilasiz, 3-4 yıldan yine var. Ana adam dedi. Мынабы Долу 2 жылдан алат. бул менин ведущий агрономум. Руслан Бекназаров деген жигит ушул. Номери 0778 94 05 05. Мына биздин бакты азыр бутап атат ушул жигит, өзүбүздүн бакты бутап, мына жазга даярдап атат. Түшүмгө. Көчөттөрдүн сыртына чөптөр чым болуп кеткен, тазалап салыш керек. Сөзсүз тазалаш керек болсо, тамырды кысып калат, өспөйт. Биогумусту арзан кайдан алабыз? Биогумусту 20 сомдон, эң арзан 20 сомдон тапса болот. Ээленгендери 30 сом, 25 сом болуп атат. Рахмат алабыз, 20 сом шапталды көчөт керек брат. Бар. Шапталыны көрсөтөйүнбү? Кандай шапталылар бар? Так, мына. Мына. Байман. Мына шапталы боюнча информация бергиле да. Мына Баймандын азыр баянын угабыз. Шапталы боюнча. Баян. Шапталыны сурап атат, жакыныраак туруп айта бер. Siz беребиз сабыр. Бер мынаны, Extreme Glow, Copa Cabana, Extreme 486, Philomena, Sweet Lady. Мына ушул шапталылар бар. Голубика көчөт бар, жок бизде. Өзгөнгө мынаны эгишиң керек. Так, октябрдын башында бышаттагы өзгөндүктөр жалаң ушундай эгип атат. Ташкентке 120 сомдон алып кетип атышат ушуну. Шуну эгишиң керек. Golden Rangers, Rose Glow, Indoret Story деген алма келди бизге. Gala, Jeromine, Scarlet Super, Williams, Конференция, Cordia, Regina, Skina, Ziraat 900. Бардык сорттору бар. Келе бергиле туугандар, кимге көчөт керек болсо, келе бериңиздер. Канча көчөт керек болсо. Бизде бардык түрлөрү бар. Мына бий алма бар, эшме деген. Малине көчөт жок. Red Chief бар. Scarlet Super dedenin galadan bir 1 2 3 4. Келе бергиле ушул жерге келсеңиздер. Мына инилерибиз сонун кылып туруп эмени берет. Birde vereyim ha. Mayın başlığı. Selamünaleyküm. Олег, Şuna kandaş jaspa. жазбай? Жазбай? Сиз сары? Жашпы? Алверсene jaspa da mı? Опа. Ферагнес, Фердуэль, Чандлер, Фернор, Анжелино, Стенли, Приция, Рубиста көчөттөр. Жерди төлөгөн бирге бир казгыла, макулбу? Мынандай кылып. O sen kim verdi? Мынандай кылып, бирге бир. Hazır vakti Birge vakit bir. gelip güleşmese Uzun kadar- tuğrası bir, terengdigi bir kılıp kazgıla. Түшүнүңөрбү? Андай кылбасаңыздар туугандар жакшы болбойт да. Түшүнүңөрбү? Көчөттөргө кыргызча ат Şu коесуздар numarayı verip болсо. koyayım sizge. Туугандар, көчөттөргө кыргызча ат коюп атып, биздин алмаларыбызды эч ким албай атат да. Көчөттөргө кыргызча ат коюп койдук. Кандай көчөт десе, Галавалды чок кезал дедик. Да Галавалды баягы Ginger Gold'ду болсо ак алма деп алдык. Башкаларын андай дедик, мындай кылып кыргызча ат коюп алып, көчөттөрүбүзгө эми дүйнөлүк базарга чыга албай отурабыз. Мыналарды эч ким признавать этпейт атат азыркы селекцияны. Эми азыр мына эми туура болду да, азыр ушул мировой ат менен Golden Delicious, Granny Smith,
Бриция, Рубиста деп чыгарабыз. Ошондо дүйнө жүзү алат да. Ошондо кытайлар тааныйт да. Биздин алмаларды тааныйт. Дейт, ооба, туура. Бул американский селекция, мынабы. Гренни Смит деген алма. Түрктөр французжасын сатып алып, ошолор жасаган. Значит, бул легальный алма дейт дагы, кытайлар сатып алат. Себебинде документи толук болот. Анан кийин азыр мисалы үчүн мен тетиги Стенли деген сливага Сайдали, анан Анжелонага болсо Абдуали деп ат коюп алсам, эртеге аны эч ким албай коет да. Ошон үчүн мындай бул биз жасап аткан иштин мааниси ушул да. Биз жасап аткан иштин эмеси ушул. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул азыркы биз алып келген сорттор баардыгы алып кирели. Бемирал кире мен өзүмө каратып алдым. Бура бергиле. Адамдын атын койбош керек көчөткө дейт. Адамдын атын да койбош керек. Вообще эле өзүнүн аталышы менен келиш керек да. Мисалы үчүн бирөөнүн менети да. Азыр мисалга мен аябай ойлонуп 60 жылдан бери бир сорт ойлоп чыксам, мисалы үчүн Редчиф деген. Анан оны алып келгенден кийин эле анан бирөөсү оны алып эле өзүнчө отуруп эле анан Ражабали деп коюп алса болбойт да, туру. Же болсо Мрадис деп. Тура? Я бизге клиент керек эмес, клиент силерге керек. Биз көчөтүбүздү саттык. Эртеге ошонун өндүрүлгөн алмасын силер сатканда кыйналбашыңар керек. Ошон үчүн эмне эгип атасың, ошону мына бизден документ алып алгыла. Мына бизден сертификатты мисалы үчүн бир 100 алмадан ачык алма ала турган болсоң, 100 алма дегениң бул деген 12 тонна алма берет. 12 тонна алманы эртеге сатканда мына ушул сертификатты копиялап кое турган болсоң, сатканда кыйналбайсың да. Жыян жакшымын, алхамдулилля. Тога. Жалга алма керек 8 түп дейт. Ооба, түшүнөм, бар жок эле керек болуп атат. Алма, өрүк, шапталы, бирок туугандар биз складтан сатабыз да көчөттү. Мына складта тууган урук болсо, мына Отсадырда, Куршапта, мына Ош, Фуркатта туугандар болсо ошолорго айт келе, эмнеден келип алып кетсин, же Жалал-Абадтан алып кетсин. Жолдун боюнда таксисттерге дайындасаңыздар болот. Мына жолдун боюнда Момбеков айыл өкмөтүндө жолдун боюнда складыбыз бар. Мисалы үчүн таксиске дайындап койсоңуздар или бус айдагандарга. Бул жагын болсо Лейлекке чейин, айыл жагын болсо Ак сууга чейин жеткирип барышат. 140 кетет. Доставка туугандар, эгерде көп болсо доставка бар. Мисалга 2-3 көчөт доставка жок. Мисалга да 100 көчөт алам десеңиз, Лейлекке чейин болсо, ошондо биз башыбызды орутуп, Лейлектин бустарына жүктөп берсек болот да, аракет кылып. Бишкекте жок точка, туугандар. Бишкекте бир машинедагы көчөт сатылбай атат. Апарып атабыз. 30 000 көчөт келсе, бирөөсү да сатылбай атат. Мына складтан бир эле складыбыздан мына ушул эмеде 6-7 машина сатылып кетет да. Азыр көчөттү именно ушул эң көп отургузган бул Баткен, Ош, Жалал-Абад болуп атат. Алма көчөт $4. Малина көчөттөрдүн ортосуна болбойт. 0550 20 0007. Карагат жакшы Гүлчөгө. Фундук кайдан алсак болот Бишкектен дейт. Заказ менен келет Рыскулбек фундук. Так, азыр мен дагы номерими жазып коем. Нерге коеюн телефонду. Багында неме алып албаппыз. Мындай. Коюп эфир кыла турган. Азыр мен немеге кирип өзүм номерimi жазайын. Складтын каерде? Отсадырда. Аксыга таштак жерге эмне сунуштайсыз дейт. Каеринде Аксын?
Мына номер меники мына. Ушул номерге жазгыла. Өзүңүз кайдан алсат? Кара суу, кызыл суудан болом мен. Абилетим, акса абилетим дейт. Акса абилетимге кышка сактала турган алма жакшы, карагат, малина, клубника жакшы болот ошол жерге. Алмурут жакшы болот. Бишкекте фундук жакшы болот. Бишкекте этаж үйлөр салынып, жер менен эч ким иштебей атат дейт. Туура Чаткалдын Сумсарына кандай алма көчөт сунуштайбы? Red Chief Golden Delicious Granny Smith Чаткалдын Сумсарына. Биздин алмалар барып эгилип түшүн берип атат Сумсарда. Ошол жерден алгыла. Ошол жерден алгыла дейм да. Силерге эң жакыны Момбеков. Нокен Момбеков да. Оңгиласынын арасына бадам тиксе болобу дейт. Чоң кокон гиластарга бадам кылып берейин деп атасыңар, болбойт. Бадамыңар өспөйт. Кокон гилас көчөт акчасы 360 сомдон, $4. Доллар менен эсептелет. Тугандар, доллар көтөрүлүп кетсе, 100 болуп кала турган болсо 400 сом төлөйсүңөр. Алар канчадан болот биртүү дейт. $4. Барды көчөттөр $4, только жаңгак $5. Алма нарынан Кочкор районунун доставка бар. Алма жок тугандар. Кочкорго алма өспөйт тугандар. Биздин алмалар өспөйт. Кочкор, нарын, немеге, Актала, Атбашыга болбойт. Себеби дегенде бунун тамыры 1 эле метр түшөт полукарлик. Алма нарынын анжир барбы азыр дейт. Бар анжир 0550 20 0007. Мына ушул номерге WhatsApp'тан жазып койгула. Силерге менин группаларымын ссылкалары барат да, ошол ссылкалар менен кошулуп аласыңар. Отсадырдын кай жерине сатылып жатат? Айзада Отсадырда клубтун көчөсү барбы? Клуб бар. Ошонун жанындагы көчө. Өтө карап жүргөндө, алайды карап жүргөндө 23-чү. Бакиров Жакып 23 холодильниктен. 100 көчөт алманы канча сотке тиксе болот? 8 же 9 сотке батырса болот. Бишкекке доставка барбы дейт. Бар, канча аласыңар? Көп алсаңар доставка бар да, көп. Бизде бактаран көчөттөрү бар, бардык түрү дейт. Ниязбек башка жакка барып сатса мүмкүн. Нокенге бадам келдиби дейт. 5 күндө келет. Анар анжирди эксе болобу, азыр эксе болот. Ош жака да. Лейлеке кандай алма көчөт сунса 50 сотук жер бар. Лейлеке тугандар. Лейлеке эң жакшы анжир, гилас эккиле. Эмне кыласыңар? Алма эгип, алмага дагы уорасын, анжирге дагы уорасын. Анжирдин бир дарагы 10 000 сом киреше берет. Эң сонун болот, пайда. Сузакка дагы анжир сунуштайм. Алма экпегиле, анжир эккиле. Нокенге бадам келди. Байкес көлгө Эжабик эжемине кандай болот? Абарай дал келет. Дал келет ова. Кочкорго карагат жакшы. Тисел деген. Отсадырда ова Кызылкыяда филиал жок тугандар. Өзгөнгө кайсы айда эксе болот дейт. Өзгөнгө азыр эгиш керек. Азыр, прямо азыр. Жерлер даярдап, bir неделянын ичинде баштай бергиле. Алма көчөт барбы? Бар өзгөнгө. Арча жок. Бул каякта? Бул Отсадырда. Сиз бизден болосузбу дейт. Мен Кызыл суудан Учкун деген айылдан болом. Менин чоң атамдын аты Капар деген чоң атам. Bir мечитте 45 жыл азан айткан кишинин небересимин мен. Ошодо Учкундагы мечитте 45 жыл bir мечитте азан айткан кишинин небересимин мен. Көлгө чыкчу жүзүндүн сортун айтып бересизби дейт. Тайфу анан Розамат эккиле. Көлгө жүзүм. Бадам бар. Кырсотуга канча гал алма эгиш керек? 480 кетет. Канча жылда мөмө берет? 2-чи жылы берет. Бишкекке фундук болобу? Бишкекке фундук аябай жакшы болот. Гиласке кандай дары берсем болот? Мына азыр тугандар погода мындай болуп турат го мына. Азыр медный купорос бериш керек да мына. Медный купорос. Мына дарактарды көрдүңөрбү? Мына.
Мына ушул дарактардын бардыгына азыр 5%дык медный купорос беришиңер керек да мынага. Түшүнүңөрбү? Ушулардын бардыгына медный купорос беришиң керек. Купорос медный. Мына 3%дык 10 литр суга 300 грамм медный купоросту жимитип алып чача бересиңер. Түшүнүңөрбү? Мисте барбы дейт. Мисте жок. Каласканар болобу дейт. Болбойт. Эрте пышкан өрүк бар. Приция бар. Кар кетелет, көчө этсек боло береби жок. Алла разы болсун кеншисине. Полукалик алманын арасын канчадан коюп эгиш керек? 2-ге 4 болот. Бак берди. Анда сөзсүз чалоңгусу эфирден кийин дейт. Базарга көчөттөрдү айтып коюңузчу. Эл арзан деп атат да дейт. Базарда тугандар көчөттөрдү эгесиңер. Эң жакынкы түшүм бергенде 7 жылда түшүм берет да алмалар. Гиластары 10 жылда берет. Анан баягы алмаларды башка жака апарып сатайын десеңиздер сата албайсыңар. Себеби дегенде бирдиктүү реестрде жок алмаларда. Дүйнө жүзү тааныбаган алмаларды чыгарып алып каяка апарасыңар? Гиласты каяка апарасың? Ончо жүзүмдү каяка сатасың? Туура. Ошон үчүн туугандар мына дүйнө жүзү таныган сортторду эккиле деп үйрөтүп атабыз да силерге. Ким чоң бак кылам десе, ошол бизди уксун. Ким баягы өзүм жегени андай мындай деп жөн эле анда дарак отургузуш үчүн дарак эле керек болсо, жөн эле отун керек болсо, ондо базардан алып эге берсин. Так, таш көмүргө алма болобу? Таш көмүргө алма берет, бирок таш көмүргө алмага караганда бадам жакшы да. 10 литр, 100 литр суга 3 килограмм ова, 100 литрге 3 килограмм. Бишкекте фундук барбы дейт. Жок. Заказ менен келет ол. Канча ал медный купорос дейт. 1 килограмм, по-моему, ошол 600 сом, ошондой. Нарынгай эмнени тиксе болот дейт. Кара карагат, тисел. Коңгилас көчөт каердики дейт. Түркияныкы. Көчөт бутаган багбан бар. Bir прачка бар Атай деген, ошол бутап берет. Алма көчөттү кайсыл жерден алабыз дейт. Алма көчөттү Отсадырдан, Жалал Абадтан 2 точкадан аласыңар. Кара карагатты кантип тигебиз тиселди дейт. Сиздин көчөттү Оштун кайеринен алабыз? Отсадырдабыз. Отсадырда. Бизде 100 гектар алма бар, курттап өлүп атат дейт. Кайерде? Алайку бардыгын жулдургула. Жулдуруп, алып таштап туруп, эми болсо силер семечковый эккенсиңер, семечковыйга ору түштү, эми силер косточковыйга алмаштырышыңар керек да. Либо слива, же болбосо жанагы мен айткан кокон гилас, же өрүк алмаштырышыңар керек. Или бадам эгиш керек. Алайкы көгөрт айылына аксынын кайналы көчөттөрү болобу дейт. Жок болбосо керек. Үшүйт да алар. Жүзүм көчөт барбы дейт. Жүзүм көчөт бар заказ менен. Арасаң кайсы мөмөлү дарак жакшы түшүм берет? Алма, өрүк, гилес, кайнолу, алмурут эгип алла. Атай багбандын номерин туугандар менин номериме жазып койгула, мен таштап коем. Мына ушул номерге жазып койгула. Жаза бергиле. Суроолор болсо жаза бергиле. Колдон келишинче жооп бере беребиз. Ноокатка кайсыл көчөт жакшы? Анжир жакшы, гилес жакшы. Хурма, анан кийин алма. Бадам. Бадам канча көп болсо жакшы болот. Былтыр алмалар бүрүшүп эле түшүп калды го, ошого кандайдыр нени чачат. Медный купорос чачыш керек азыр. 10 литр суга 300 грамм медный купоросту аралаштырып, ошону чачышыңар керек. Карагат жашоолуга кайрак өсө, жок суу керек. Суусуз болбойт да эч нерсе. Ондар мына 134 киши отурасыңар, лайктан басып берсеңиздер, дагы 134 киши кирет эле да. Силер канчалык көп лайк бассаңыздар, ошончолук эфир кызыктуу болот да. Ким анан суроо берсе 1000ден лайк баскыла.
Мансур, эштин алдына эле эккени 5-6 көчөт сата бересиздер. Сата беребиз. 1000 лайк сене Мансур бай. Алма көчөтү эгүү сөөгүнөн акыркы убакта кайсы айга чейин? Ондар алма көчөттөрдү эгүү сөөгүнөн баягындай уруктан дейсиңерби? Мына урук менен эккен алманы эртеге кимге сатасыңар? Ошону ойлонуп көргүлө. Атак майга чейин сээп койсо боло берет. Амал бар болот да. Алайкы көгөрт айылына эмне эксе болот. Алайкы көгөрт только тисел деген карага тегиш керек. И фундук эгиш керек. Анар, анжир, алам барабыз келгиле. Кызылкыяга баг алма отургузсам, алма болобу? Алма болобу? Кызылкыяга алма отургузгам. Алма болобу 2 жыл болду эми дейт. Эски баягы местный көчөт болсо жулуп ташта. 5 толкону. Анан ордуна анжир эккин сен. Кызылкыя анжирдин мекени да. Анжир, гилас эккин. Жүзүм отургузат эле, мраморныйга чүйгө көчөт канчадан. Тугандар бизден жүзүм көчөттөрүбүз $2,5 $10 чейин. Бирок заказ менен келет да. Ким заказ берсе ошол эле алат да. Жүзүм, анар, анжир, хурма только заказ менен келет. Алман түбүнө биогумус бериш керек. Жылына карап 10 жылдык болсо 30 кг, 5 жылдык болсо 15 кг биогумус бересиңер. Бишкекке тайфун жүзүм сортун кайдан алсак болот? Заказ берсеңиздер алып келип беребиз. Кызыл алма кандай дары берсе болот. Бардык алма, өрүк, шапталы бардыгына медный купорос чачыш керек. 3%. 10 литр суга 300 грамм медный купорос чачышыңар керек. Сол жаңгак жадан кайерден алсак болот? Жаңгак $5, 30 адырдан Жалалабадтан аласыңар. Нокенден. Абу атуши кара аттын жөлүнө тиге бересизби көчөт кылып дейт. Тугандар, кара аттын дагы бар жоктун дагы көчөтүн алыш үчүн оригинал инвинтро немеден чыккан польский көчөт алыш керек. Сапаттуу. Түшүндүңөрбү? Бир жарым сотук теплица бизнеске жарайбы, эмне эксем дейт. Гүл эгишиң керек эле да, мына 8 мартка гүл алып чыгышың керек эле. Азыр көчөт бутасак болобу. Плюс 5 болдубу, зама боло берет. 30 адырда биз, 30 адырда. Канчадан кукун килерс көчөт? $360 $4. Малина жок бизде. Анжир канча сомдон? Анжир $4. Канчадан кукун? 360 сом. Оштон көчөттөрдү 30 адырдан аласыңар. Биз 30 адырдабыз азыр. Мына 30 адыр айылы. 30 адыр айылда мына ушул Бакиров Жакып көчөсүндөбүз. Бакиров Жакып көчөсү бул центральный көчө да. Трассаны көрдүңөрбү? Ошол Ош Бишкек трассасы. 30 адырдын центри. Клуб бар. Клубтун жанындагы көчө ушул. Бакиров Жакып деген көчө. Ошол менен келип түз келсеңиздер, биздин көчөтканага келесиңер. Skina бар тугандар, skina келет. 5 күндөн кийин skina сатыкка чыгат. 5 күндөн кийин эфир фисташка көчөт жок. Алмурут курттап кумурска болуп кетет 2 жылдан бери. Неана борный кислота иштетсеңиздер ошого жок болот ошол. Шакар 100 грамм су, 6 кашык шакар, 6 кашык борный кислота куюп туруп ошону иштетсеңиздер жок болот ошол. Бадам 3-чү жылы түшүнгө кирет. 3-чү жылы. Уже түшүн бере баштайт бадам. Бишкекте көчөттөр жок тугандар. Бардык көчөттөр Ош менен Жалалабадта. Азыр дарласа болобу алманы бутап дейт. Жүзүм болот азыр эксеңиздер. Эгерде
Ош, Жалалабад, Баткен тарапта болсаңыздар эге бергиле. Ал каерде таштак жер? Карагаттын кайсы сорту жакшы болот дейт. Каяка? Майский көчөт барбы дейт. Майский эмне? Өрүкпү бар? Барды көчөттөр 3 жылдан кийин мөмөлөйү бар. 2-нчи жылдан баштайт, 3-нчи жылдан баштайт. Айылычы каерде? Айылычы Оштон болом, нөмүрүңүздү таштайм. Кызыл алманын астына кандай дары берсе болот? Биогумус бересиңер. Нокеңе жүзүм көчөт азыр эксем болобу дейт. Болот. 30 адыр